Хывада зорлуктоо тууралуу маалыматтан улам мигранттарга кол салуу көбөйдү. Трамптын командасы Украинадагы жаңжалды токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Адамдын убалы жаман. Камчыбек Ташиев күнөөсүз адамды атайлап каматкандар жазаланарын айтты. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Дагы бир жол силерге айтып коеюн. Бирөөнү атайлап, артынан түшүп, атайлап, дайырдап, кылмышты кылдыртып, же болбосо бирөөнү ушул подстава кылып туруп, кармап келип ушул мына результатка дей турган болсоңор, өзүңөр дагы жооп бересиз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызматтын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кайрылып, күнөөсүз адамды атайлап каматкандар жазаланарын айтты. Бул тууралуу пикирин ал 13 декабрда Баткендин Кулунду айылындагы УКМКнын аймактык бөлүмүнүн ачуу аземинде билдирген. Бирөөнү атайлап, артынан түшүп, атайлап даярдап, кылмыш кылдыртып, же болбосо бирөөнү подстава кылып, кармап келип ушул мына жыйынтыкка дей турган болсоңор, өзүңөр дагы жооп бересиңер. Андай кылбагыла, адамды убалы жаман. Күнөөсүз адамды күнөөгө тартканды биз жоюшубуз керек. Такыр биздин арабызда болбошу керек. Биз сиздер менен кошо жаңылып калууга акыбыз жок. Адамдын өмүрү, тагдыры, анын жашоо тиричилиги мына силердин алдыңарда турат. Жакшынакай жашап аткан адамды подстава кылып, камап, үй бүлөсүн зарлатып, кыйнаган абалга түшүрбөшүңөр керек, деди УКМК башчысы. Ошондой эле Ташиев ар бир иште тыкыр көзөмөл жүргүзүү керектигин эскертип, подстава болгондор дароо эле көрүнүп каларын кошумчалады. Кээ бирде ушундай болуп калат. Байкуш мамлекеттик аткаминерди подстава кылганда дароо эле көрүнүп калат. Ал байкуш өзү эптеп эле үйдө жашайт, унаасы, ашыкча дүйнөсү деле жок. Бирок ушул кылмыш кылды деп камап койгон учурлар болуп калат. Ушундайлар болбосун, деди Ташиев. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7 968 489 16 35. WhatsApp'тан кайрылсаңыздар болот. Трамптын командасы Украинадагы жаңжалды токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын кеңешчилери учурдагы америкалык администрациянын жана украиналык жетекчиликтин өкүлдөрү менен Москва Киевдин ортосундагы жаңжалды токтотуунун жолдору тууралуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул тууралуу NBC News телеканалына билдиргенин РИА Новости жазды. Маалыматка Трамптын командасы, анын ичинде негизги кызматтарга коюлчу талапкерлер да азырынча Киевге так план бере электиги айтылат. Трамп өзү дагы жакында эле Time журналына курган маегинде эч нерсени ачыктаган эмес. Бирок ал Украинага жардамды Россияга каршы таасир берүү жолу катары колдонорун айткан. АКШнын жаңы шайланган президенти кызматына 20 январдан тарта киришет. Трамп буга чейин Джо Байден президент болбогондо Украинадагы жаңжал эч качан башталмак эмес деп айткан. Ал кайрадан өлкө жетекчилигине келсе, жаңжалды 24 саат ичинде чечип коерун билдирген. Россия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул билдирүүгө комментарий берип жатып, маселе оор болгондуктан бир күндө чечиле турган нерсе эместигин айткан. Азыркы балдар башкача. Ташиевден башка курчакты сураган кичинекей кыз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бала бакчага барып, андагы балдарга бийлик таратуусунан тартылган видеонун үзүндүсү соц тармак колдонуучуларынын жүрөгүн элжиретип жатат. Анда бийлик сунулган кичинекей кыздын "мен мындайын эмес, башкасын алгым келип жатат" дегенин угууга болот. Кыздын каалоосун Камчыбек Ташиев дароо аткарып, калган балдардын көңүлүндөгүдөй бийлик таратты. Gel. Kara taşlar oldu. Katı taşlar. Katı taşlar. Ay молодец. Azamat, azamat. Ay kızım bana. Ay kızım. Aleyküm selam. Vay ay. Azamat, azamat. Vay молодец kızlarım. Kandaysın ha? Jaksınlar mı? Burada kanda öğrendinler mi? Kana bir yerde beklet. Kışı taşı güneşken havası bakınıştan bakacağızdı görgünde kuban ağız çıkaktan. Ay.
Bitti bakça gül bakça. Uskorolda bir başka. Şoğlum salın. Kante bol batırdaşka. Азамат, да, кызым. Ырдап бидеп жайдарын. Тымақты өнебіз. Апақ чегеннен біз. Апақ жатқан жайымыз. Апақ тазалықты үйреніп, тап-тазабыз барымыз. Ой, қана şu Terbiye verişken ezeler aplamday bir bilep oynayımız. Şandına gönülce tatına gül bakça, жақшына gül bakça. Көз мезгілен соның сарқыз жабырақ, бақша içi altında қарсаңар арбақ. Анда, урматтуу эжекелер, урматтуу балдар, жакшылап тарбия кылгыла, жакшылап тарбия кылгыла, жакшылап ойногула, жакшылап тамак ичкиле, эжекеңерди уккула, Анда жакшы калгыла, макулбу? Кана жакшы калгыла, болду. Жакшы калгыла. Рахмат. Белек берели. Силер бүгүн көп кыйнабай, белек берели, мына. Какое хочешь ты? Вот такой хочешь? Какой? Давайте. Что она хочет? Вот такой, да? На. Kızım gel buna. Buna. Çaşına kal. Машина. Вот машина тебе. O sana машина buna. Başka maşinası ver. Başka maşina var mı? Kanday. Bunu da başla ver. Bunu da başla. Bular mı? Buna kızga ver bile. Kızlar da ver bile. Buna kızım sana. Ya kanday sana. Başkasından mı? Bundan da Buna da. Sana bunu bulalım kızım. Bunu. Sana buna. Buna. Kalma. Ana. Bo'ldi, yaxshi qag'ila. Rahmat. Qo'sh bo'g'ila. Bo'ldi, yaxshi qag'ila. Rahmat. Жанатан бери ертип жүрөт ушу баланы. Тывада зордуктоо тууралуу маалыматтан улам мигранттарга кол салуу көбөйдү. Тывада мигранттарга каршы маанай кол салуу күчөдү. Мунун алдында 22 жаштагы өзбекстандык жаран 15 жашар өспүрүм кызды зордуктаганы, ага ВИЧ жуктурганы тууралуу маалыматтар чыккан. Аймактын бийлиги кызга оору жукканы тууралуу маалыматты четке кагып, аны чагым деп билдирди. Тыванын тергөө комитети августта өзбекстандык жаран өспүрүм кызды зордуктаганын, анын негизинде кыз психикалык жактан убактылуу жабыркаганын билдирген. Мигрант камакка алынып, кылмыш иши козголгон. Эгер күнөөсү далилденсе, 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Зордуктоо тууралуу маалыматтан кийин Кызыл шаарында жергиликтүү тургундар чет өлкөлүктөргө кол салган бир катар окуялар катталды. Анын негизинде базарда, соода жайларда иштеген бир нече адам жабыркады. Кол салууларга байланыштуу бери дегенде 3 адамга кылмыш иши козголду. Маалыматка караганда 14 декабрда мигранттарга каршы жыйын өткөрүлгөнү жатат. Ушул жылдын март айында Москвадагы Крокус Сити холлдо болгон теракттан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн, күч органдары кол салууну тажик жарандары уюштурганын билдирген. Мындан кийин мигранттарга талап эреже дагы каталдай баштаган. Түрдүү шылтоо менен согушка тарткан учурлар болгон. Расмий маалыматка ылайык жылдын алгачкы жарымында 65 миңден ашуун чет элдик өлкөдөн депортацияланды. 120 миң мигрантка кирүүгө тыюу